Урматтуу кесиптештер, сиздерди бүгүнкү пробация органынын кызматкеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2019 жылдын 1-сентябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти түзүлгөн. Департаменттин түптөлгөндүгүнө аз убакыт, башкача айтканда 4 эле жыл өтсө да, мамлекеттин, эл аралык донорлордун, бейөкмөт уюмдардын жардамы жана албетте өзүбүздүн кызматкерлердин кесипкөйлүгү, талыкпаган эмгеги менен көптөгөн жетишкендерге жетишкенибизди жана мамлекеттик бийлик органдарынын арасынан өзүбүздүн татыктуу ордубузду тапкандыгыбызды баса белгилеп кетким келет. Мисалга алсак, кыска убакытта бардык аймактарда пробация органдары түзүлүп, алар керектүү жабдуулар жана имараттар менен камсыз болушту. Кызматтык иш-аракеттерди жөнгө салган ченемдик укуктук актылар кабыл алынды. Мезгилдин талабы болгон санариптештирүү жаатында да көптөгөн ийгиликтерди жараттык. Санариптештирүү алкагында коррупциялык тобокелчиликтерди, адамдык факторлорду жоюу, чыгымдарды азайтуу максатында пробация автоматташтырылган маалымат тутуму толугу менен өндүрүштүк пайдаланууга киргизилди. Инфодокс тутумуна бардык пробация органдары кошулуп, азыркы күндө документ жүргүзүү толук бойдон электрондук форматта жүргүзүлүп келет. Бардык пробация органдарында видео байкоочу камералар орнотулду. Жабык мекемелерде жазасын өтүп жаткан жарандар менен Трунков программалык камсыздоосу аркылуу маектешүү жүргүзүлүүдө. Чек арадан чыгууга чектөө коюу жана алып салуу оперативдик түрдө жүргүзүлүп жатат. Жакында эле өз ишмердигибизге биометрикалык эсептегичтерди да ишке киргиздик. Бул жетишкендиктер эл аралык деңгээлде таанылып, башка мамлекеттер биздин тажрыйбаны колдонууга кызыктар болушууда. Урматтуу кесиптештер, ар бириңиздер ушул жетишкендиктерге жетишибизге салымыңыздар чоң экени талашсыз. Ошондуктан сиздерге күнүмдүк талыкпаган ак ниет эмгегиңиздер жана кесипкөйлүгүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ушул биз үчүн маанилүү күнү сиздерге жана жакындарыңызга чың ден соолук, ачык асман, бакубат жашоо, ишиңиздерге албан ийгиликтери. Ал эми Кыргызстаныбызга тынчтык жана өнүгүү каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.